Балаңыз убактысынын көбүн ар кандай каражаттар менен өткөрөбү? Азыр гаджет деп аталып жүргөн смартфон, планшет жана башкалар менен же компьютерде көп отурабы? Бул кыскача видео сабакта эмне үчүн мындай болуп жатканын жана ата-энелер эмне кылышы керектигин айтып беребиз. Ата-эне катары балаңызды санариптик туткундан кантип куткарып алуу керектиги боюнча иш жүзүндө мүмкүн болгон кеңештерди беребиз. 2013 жылы психолог Катерина Мурашева атайын эксперимент жүргүзгөн. Ал 12 жаштан 18 жашка чейинки балдарга 8 саатты телевизорсуз, интернетсиз жана башка электрондук каражаттарсыз өзү менен өзү өткөрүүнү сунуштаган. Балдарга башка нерселердин баарына уруксаат берилген. Ырдап, чуркап, сейилдеп, сүрөт тартып, китеп окуп, жазып, музыкалык аспапты ойноп жана башка ушул сыяктуу ишмердүүлүктөр менен алектенүүгө болот деген. Эксперименттин соңуна чейин 3 гана бала жеткен. Калгандары 2-3 сааттан кийин эле катардан чыгып кете беришкен. Балдар көнгөн гаджеттери жок, аларда коркуу, тынчсыздануу, дүрбөлөңгө түшүү сезимдери болгонун, айрымдарында өз өмүрүнө кол салуу туурасында ойлор келгенин дагы айтып беришкен. Эксперименттен кийин психолог өспүрүмдөр менен сүйлөшүп көргөн. Өз катышуулары туурасында талкууда балдардын 51-и төмөнкүдөй сөздөрдү пайдаланган. Көз карандылык, доза, ломка жана мындай фразалар айтылган. Көрсө мен жашай албайт экем. Токтотуу синдрому. Мен дайыма муктажмын. Ийнеден баш тартуу жана башка. Балдардын бардыгы эксперимент убагында баштарына ар кандай келген ойлорго өтө таң калгандарын, бирок жалпы акыбалдары анча жакшы эмес болуп тургандыктан аларды жакшылап аңдап түшүнө албай калгандыгын айтышкан. Балдардын гаджеттерден көз каранды болуп калышына чоңдор өбөлгө болушат. Кичинекей бала дайыма ата-энесинин көңүл бөлүүсүн талап кылганда, аларды алаксытыш үчүн ата-энеси ага өз телефонун карматып, оюн же мультфильм коюп берет. Мына ушентип алар балдарга кантип убакыт өткөрүү керектигин үйрөтүшөт. Эсиңерде болсун, балдар виртуалдык дүйнөгө чоңдордун жардамы менен, биринчи кезекте ата-энесинин жардамы менен келет. Бала түркүн түстүү сүрөттөрдү көрүп, эч ойлонбостон бардык маалыматты сиңиргенди адат кылып алат. Мындай адат өтө тез эле пайда болот. Бирок андан арылуу кыйын. Балдарга арналган мультфильмдер, оюндар, ар кандай берүүлөр баш мээни тез дүүлүктүргөнгө жөндөмдүү. Ал эми реалдуу жашоодо андай сезимдер жок. Мээси дайыма дүүлүгүп көнгөн бала үчүн чыныгы жашоого ылайыкташуу кыйын болот. Ал реалдуу жашоодон да ошондой тез дүүлүктүрүүчү сезимдерди издейт, бирок таппайт. Анан кайра гаджетке сүңгүйт. Чыныгы жашоодо ал зээрип кетет. Анткени жашоодо баары анча тез болбойт. Андай түркүн түстөр жок. Ал көнгөн тез кыймылдар жок. Баары анчалык кооз эмес, күчтүү эмоциялар да жок. Балаңыздын жашоосунда күчтүү таасирленүүлөрдүн канчалык көп экенин баалаңыз. Ал эмне менен алектенет, эмнеге кызыгат, хоббиси эмне, үй бүлөнүн башка мүчөлөрү менен бирге кандай ишмердүүлүк менен алектенет. Эгер чыныгы жашоодо күчтүү таасирленүүлөр, сезимдер жетишсиз болсо, бала бул өксүктү гаджет менен толтурат. Балаңыз менен болгон мамилеңизди талдап чыгыңыз. Бир күндө канча убакытты бирге өткөрөсүңөр, кантип сүйлөшөсүңөр, бири-бириңерге ишенесиңерби, ой санааларыңар менен бөлүшөсүңөрбү, бири-бириңерден кеңеш сурайсыңарбы? Бүгүнкү күндө ата-эне жана баланын мамилесинде дагы бир тарап пайда болгон. Бул гаджет. Ата-энелер балдарынын гаджеттен көз карандылыгы туурасында билгенде болгон күчү менен күрөшө башташат. Биринчи кезекте тыюу салышат. Бирок мындай мамиле эч кандай жыйынтык бербейт. Анткени ал ата-энеге болгон ишенимди жок кылат, агрессияны пайда кылат жана гаджет менен убакыт өткөрүү үчүн ар кандай айламалга барууга аргасыз кылат. Психологдор тыюу салууну туура көрүшпөйт. Андан көрө эрежелерди орнотууну кеңеш беришет. Мисалы, ар бир үйдө кооптуу буюмдарды колдонуу боюнча эрежелер бар. Маселен, бычакты алалы. Сиз бычакты колдонууга тыюу салбайсыз да, аны кантип коопсуз колдонуу эрежелерин балаңызга үйрөтөсүз. Ушул сыяктуу эле смартфон менен компьютерди колдонууга байланыштуу эрежелерди киргизсе болот. Балдарыңызга маалыматтык дүйнөдө жашаганды, интернетти жана медианы колдонгонду үйрөткүлө. Мисалы, социалдык тармактарды өнүгүүнүн, баарлашуунун, билим алуунун куралы катары колдонгонго көнүшсүн. Өзүңөр да медиа сабаттуулугуңарды жогорулаткыла. Азыр бул темада жеткиликтүү ресурстар абдан көп. Мындан тышкары, балаңар менен бирге окуп үйрөнгүлө, чогуу олтуруп тапшырмаларды аткаргыла. Санариптик заманда медиа сабаттуу болуунун үлгүсүн өз мисалыңар менен көрсөткүлө. Жана дагы, ата-энелер көзөмөлүү аттуу куралды эстен чыгарбагыла. Бул Kaspersky Safe Kids, Norton Family Parental Control өңдүү тиркемелер.
Алар электрондук каражатта балага интернетти пайдаланууга боло турган сааттарды орнотуп коюуга жол берет. Ошондой эле тиркемелерди колдонууну чектеп, веб-сайттарды иргей турган чипка коюуга болот. Бул функциялар маалымат базасы аркылуу иштешет. Алар баланын жайгашкан ордун, ал тургай ким менен сүйлөшкөнүнө чейин көзөмөл кылууга жол берет. Мисалы, телефон сүйлөшүүлөрүн угуп же кат алуучуларын окуса болот. Бирок бул акыркы пункт боюнча аша чаап кетпегиле. Болбосо баланын серге болгон ишенимин жоготуп алышыңар мүмкүн. Жана эсиңерде болсун, бала үчүн эң эсте кала турган сабак — бул өзүңөр көрсөткөн үлгү.